Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар. Барыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала баарыбыздын туткан орозолорубузду, кылган ибадаттарыбызды, окуган тарави намаздарыбызды, Куран окуганыбызды, укканыбызды, саарлыктарыбызды, тоба дубаларыбызды, кайрымдуулуктарыбызды, фитр садака зекеттерибиздин баардыгын кабыл кылсын. Жараткан Алла Таала тагдырыбызда көптөгөн Рамазан айын жаза көрсүн. Урматтуу туугандар, ислам дининде бул айт майрамдары ибадаттын аркасынан, ибадаттын негизинде, ибадаттан кийин бериле турган Алла Тааланын сыйлыгы, Алла Тааланын берекеси болуп, Алла Тааланын белеги болуп эсептелинет. Орозо айда, Рамазан айда Алла Таалага жакшы ибадат кылгандан кийин эми Алла Таала майрамдагыла деп мына орозо айт майрамын берген. Ажылыкты да жакшы өткөргөндөн кийин эми майрамдагыла деп ал жерде Курбан айт майрамын берген. Кудайым буйурса, мына орозо айт эртеге Кудай кааласа, кантип айтка даярданышыбыз керек? Айтка тиешелүү өкүмдөр, сүннөттөрдү билип алайлы. Биринчиден, бүгүнкү түн, ушул айттын түнү, бул өтө касиеттүү түндөрдүн бири. Риваяттарда келет, ким ушу түнү уктабай ибадат кылып чыкса, эртеге кыямат күнү адамдардын жүрөктөрү өлгөндө, бунун жүрөгү өлбөйт дейт. Бардык адамдардын жүрөгүндө коркуу болгондо, кыжалатчылык болгондо, бунун жүрөгүндө коркуу, кыжалатчылык болбойт дейт. Ошо түндөрдүн бири мына айттын түнү. Ошон үчүн бул айттын түнүндө биз мүмкүн болушунча таң атчакты уктабай ибадат кыла албасак дагы тахажжуд намазын окуйлу. Эң болбоду дегенде куптан намазды жамаат менен жана багымдат намазды жамаат менен окуса, Кудай кааласа ушу түнү уктабай ибадат кылып чыкты дегендердин катарына жазылат. Эртерээк туруу керек. Эртерээк туруп, эң алгач алхамдулилlah гусул кылуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнөн жакшылап жуунуп, тазаланып, мисвак колдонуп, зубный паста, щетка биздин адатта, жакшы атыр себенип, таза кийим, же болбосо жаңы кийим, жаңы кийим болсо жакшы, болбосо эски кийимди эле таза жууп кийинип, таранып, сакал, чач баардыгын жакшынакай кылып, шарияттын чегинен чыкпай жасанууга, кооздонууга шарият буйрук берет, жана бул талап кылынган. Атыр себенип, андан сырткары дагы мына эрте менен турганда бир аз таттуу нерсе, мисалы пирожный болобу, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям курмаларды болгондо дагы так курмаларды жейт эле. 5, 7, 9. Бир аз орозо айт менен Курбан айттын айырмасы ушундай. Орозо айтта бир аз жеп барган бул мустахаб, Курбан айтта айт намазга эч нерсе жебей барган мустахаб да. Ошон үчүн мына орозо айтта Кудай кааласа бир аз даам тартып. Алымдар айтат, күн сайын орозо туткан киши оозачарлык кылат эле, ушуну ифтар аскар деп коет. Бул оозачарлык, кичинекей оозачарлык деп коет. Ал эми айттын оозачарлыгы бул ифтари акбар дейт, бул чоң оозачарлык деп коет. Ошон үчүн кичине даам тартып, анан машаалла намаз окуй турган майдангабы, аянткабы, кенен жергеби, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушу айт намазын окуганга атайы ушу кең жерде бардык мечиттеги бардык мусулмандар чогулуп, Аллага чогуу шүгүр кылсын, чогуу намаз окуп, чогуу дуа кылсын, чогуу бири-бирин куттукташсын, бири-бири менен жолугуп учурашсын, сүйүнүч кубанычтарын бөлүшсүн деп ушундай кылган. Демек айт намазы бул важип намаз. Алла Таалага шүгүр кылып, я Алла, сен бизге касиеттүү Рамазан ай бердиң, касиеттүү Куран бердиң. Ушу Рамазан айдан орозо тутканын фарыз кылдың, жана кармаганга тоофик бердиң. Кечкурунку ибадаттарды, таравих намаздарын сүннөт кылдың, окуганга да тоофик бердиң. Деп Алла Таалага ушу бергенде шүгүр кылып, 2 рекет намаз, 6 ашыкча такбири менен айтылынат. Ушул болсо мына айт намаз важип намазы. Эми баратканда пайгамбар сүннөтүнөн жөө басып баруу. Болбоду эми үзүрлүү адамдарга мейли машина менен улоосу менен барса, болбоду дегенде бир аз болсо дагы жөө басып барган жакшы. Такбир айтып барабыз, такбир айтып кайтабыз. Кайсы жол менен барсак, башка жол менен кайтуу. Сүннөт боюнча ушундай. Ошондуктан бараарда такбир айтып,
Эми ороза айт майрамында болсо ичибизден айтып барган мустахаб жакшыраак. Ал эми Курбан айт майрамында болсо үндү чыгарып айтып барган мустахаб жакшыраак. Айырмасы ушунча да. Такбир кандай? Кайсы такбир айтсаңыз дагы. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илаха иллаллаху валлаху акбар. Аллаху акбар валиллахил хамд. Мына ушу зикирдеп, жолдо жолуккандардын бардыгына саламдашып, бардыгын куттуктап, маанайды жарык кылып, ушундай кылып намазга барабыз. Кайтканда башка жол менен. Бул күнү орозо кармаган арам болот. Алла субханаху ва таала буну тыюу салган, пайгамбарыбыз бизге жеткирген. Ороза айт күнү жана Курбан айт күнү ороза кармаган тыюу салынат. Ошондуктан иншалла Алла субханаху ва таалага чексиз шүгүрлөрдү кылып, ушундай даярдык менен, зикир менен, дуа менен, курбанчылык менен, мурда сахабалардан кээ бирлеринен айтылынат, 6 ай Рамазан айга чейин дуа кылышат экен да алар. Я Алла, ошо Рамазан айга жеткирегөр деп дуа кылыпчы. Рамазан айдын касиетин алар билет эле. Эми Рамазан ай колубуздан чыгып кетип атат. Алар кантет экен? 6 ай дуа кылат экен. Кабул кыл деп. 6 ай Рамазан айга жеткирегөр деп дуа кылса, Рамазан айдан кийинки 6 айды кабул кыла көр деп дуа кылат экен, я Алла. Ушул дуа Рамазан айда. Ошон үчүн куттуктаганда да такаббалаллаху минна ва минкум. Алла таала сиздерден да, биздерден да баарыбыздан жакшы амалдарыбызды, кылган ибадаттарыбызды, аракеттерибизди, ниеттерибизди, ихлас паталарыбыздын бардыгын кабул кылсын деген куттуктоо менен барабыз. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, мына ушул өкүмдөрдү эске алайлы, бардыгын сүннөткө ылайыктап, албетте иншалла зикир менен, дуа менен барганга аракет кылайлы. Жараткан Алла таалам баарыбызды бактылуу кылсын.